Силер кайсы дело боюнча эле? Угуп атам. Мен муну 100 жолу айтып бердим. Эч нерсе болбойт эми. Эмне болгонун биз да билишибиз керек. Дагы бир жолу айтып берсеңиз, ошол күнү эмне болду эле? Менин балам буну жасамак эмес. Сен өзүң баштап жаткандырсың. А балким сага акча керекпи? Сиз эч нерсени далилдей албайсыз. Андан көрө арызыңызды кайрылганыңыз жакшы. Аялды бир нече ирет суракка алуу, ага шектүүнүн коргоочусу тарабынан кысым көрсөтүлүшү аны дагы күчтүүрөөк жаракатка кабылтуусу мүмкүн. Жана жабырлануучунун психологиялык абалынын начарлашына алып келиши мүмкүн. Бул кечки саат 10 болду да туурабы? Алар кандай кийинип жүрүштү? Боюн узундугу, сырткы келбети кандай эле? Менин эсимде жок. Эсимде жок дегениз кандай? Жаракаттан кийинки стресстен жана депрессиядан улам жабырлануучулардын эс тутумунда көйгөйлөр пайда болушу мүмкүн. Ушул себептен улам тергөөчүлөргө чыдамкай болуу, боорукер болуу сунушталат. Сапаттуу иликтөөнүн ачкычы жабырлануучу менен жакшы ишенимдүү байланыш түзүү жана өз ара түшүнүү болуп эсептелет. Менин эсимде жок. Эч нерсе эмес. Эмне эсиңизде болсо ошонун баарын айта бериңиз. Майда чүйдө нерселер болсо деле, үндөр, жыттар, сезүүлөр бул маанилүү. Сексуалдык зомбулукка кабылган аялдардын азыраак бөлүгү гана укук коргоо органдарына кайрылышат. Тергөөчүлөр аялдардын бул бөлүгүнө жакшы кызматтарды гана көрсөтпөстөн, ошондой эле өзүнүн ишинин сапатын, ар бир жабырлануучу аял укук коргоо органдары аркылуу өз укуктарын коргоону каалай тургандай кылып жогорулатуулары керек.